Президент Садыр Жапаров 12 февралда расмий сапар менен Будапешт шаарына барды. Мамлекет башчысынын учагы Ференц Лист атындагы эл аралык аэропортко конду. Президентти Венгриянын президенттик администрациясынын башчысы Геркели Эклер тосуп алды. Бүгүн кыргызстандык куткаруучулар Түркияда кыйраган имараттын урандыларынын астынан аман калган 6 айлык боюнда бар 22 жаштагы келинди куткарышты. Ал эми Кыргызстандын финансы министрлиги жер титирөөдөн жабыркаган Түркиянын жарандары үчүн ачылган атайын эсепке 5 миллион сомго жакын каражат чогулганын маалымдады. Урматтуу жыйынга катышуучулар, телефондоруңуздарды беззвучныйга коюп, өзүңөрдү биринчи сыйлап, анан бизди сыйлап коесуздарбы өтүнүч. Президентти уят кылып бүтмөй болдуңар. Тегерегиндеги сабатсыз министрлер. Бул тууралуу депутат Балбак Төлөбаев комитет жыйынында маалымдады. Урматтуу президенттин өкүлү, министрликтер өз ара иштебей атасыңар, координация жок. Айыл чарба министрлиги, бажы, экономика министрлиги отуруп алып иштеш керек болчу. Мына бул жерден айыл чарба министрлигинин ветеринариясы каршымын деп атат. Министерство здравоохранения Минтрастын өкүлү отурат, бияктан кичине жаман болуп калат го, мыйзамды алып келсеңер деп атат. Бул кандай өкмөтсүңөр силер? Бириңер менен бириңердин координацияңар жок. Анан алып келип президент уят кылып атасыңар, бизди уят кылып атасыңар. Assalamu alaikum. Peki onda benim yaş balamağını görüş gerek. Жылаңач түшкөн сүрөттөрүңдү интернетке таратам деп опуза кылгандар кармалды. Милицияга 31 жаштагы тургун арыз менен кайрылган. Ал өз сөзүндө такси айдап жүрүп, аял киши менен таанышкандыгын билдирген. Кийин ал аял жылаңач түшкөн сүрөттөрүңдү интернетке таратам деп коркутуп, 187 000 сом акчасын алган. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Казакстанда 9 класстын окуучусу мектепке балта жана бычак алып барып, дааратканага кирип, бет кап кийип, коридорго чыгып, 3 окуучуну жарадар кылганы айтылган. Жабыркагандар 9-10 класстын окуучулары. CNN телеканалы Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвилинин Тбилисидеги Viva Medic клиникасынын палатасындагы көзөмөл камерасынан жаңы видеолорду жарыялады. Видеолордун биринде Саакашвилинин керебетине жетпей жыгылгандыгы тартылып калган.